көпчүлүктүн оюнда бир эле суроо турат. Бул согушка, бул мобилизацияга мигранттар дагы тартылабы? К мобилизации нет, к войне абсолютно точно да. Мобилизацияга тартылбайт. Ал эми согушка мигранттар сөзсүз тартылат. Орус атуулдугун алган мигранттарды буга чейин атуулдукту алып салабыз деп коркутуп, согушка тартышкан. Эми деле депортация болосуңар деп коркутуп, же куржалак үйүңдө каласың, же орус армиясына кошуласың дешет. Иш жүзүндө бул өлүмгө барасың деген сөз. Мигранттар аскердик мекемелерге күчтөп ишке салынышы да мүмкүн. Бул иш жүзүндө кулчулук. Анткени маянаны көтөрбөй мобилизациянын шартында ишке салышат. Мен ушундан корком. Андыктан мигранттарга жакын арада Россиядан чыгып кеткиле деп кеңеш берет элем. Мигрантам по возможности в ближайшие дни покидать Россию. Ошондой болбосун үчүн, ошондой акыбалдан качыш үчүн мигранттардын кандай укуктары бар? Если они достаточно смелы, Мигранттар эр жүрөктүк кылып, андай келишимге кол коюудан баш тартып, согуштан көрө депортацияга макул болсо болот. Бул шартта депортациялап деле жибербесе керек. Бирок мигранттардын көбү өтө коркок. Алар психологиялык кысымга каршы тура албайт деп ойлойм. Сиздин оюңузча россиялыктардын өздөрү дагы бул мобилизациядан качууга аракет кылабы? если вы посмотрите, что происходит с билетными сайтами, то Билет саткан сайттарды карасаңар, чет өлкөгө кетчү каттамдарга билет жок калган. Ереван, Баку, Тбилиси, Кутаиси, Стамбул, Анкара, Душанбе, Ташкентке билеттер жок.